Салам достор, сиздер менен бүгүн биз өтө даамдуу болгон булочкалардын түрүн жасайбыз. Бизге камырына керектелет сахар, өсүмдүк майы, буларды жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң жумуртка кошуп аралаштырабыз дагы. Бизге даамдуу жыт бериш үчүн ванилин кошуп алабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Эми жылуу сүтүбүздү куюп, андан соң дрожжубузду салып, аралаштырып, унубузду электен өткөрүп алабыз. Достор, биздин камырыбыз даяр. Албетте бизге жумшак камыр болуш керек. Ошондуктан биз жумшак камыр жууруп алдык. Муну 30 минуттага жылуу жерге алып коебуз. Камырыбыз деле даяр болуп чыкты. Ашып, сонун жумшак болуп калды. Эми муну өзүбүз каалаган бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мен 4 бөлүккө бөлүп алам. Эми бирден жайып алабыз. Биз начинкасына сахар менен корицаны аралаштырып алабыз. Эми биз комнатный температурада эритилген сливочный маслобузду сүйкөп алабыз. Андан соң начинкабызды сээп чыгабыз. Эми тегеретип чыгабыз. Достор, листибизге салып алып, эми кесип чыгабыз. Албетте аягына чейин кеспейбиз. Достор, ушинтип бири-бирине жакындатып, тегиздеп терип алабыз. Тезип. Бул биринчи варианты болду. Эми экинчи вариантын көрсөтүп берем. Бул деле аябай оңой. Тегеретип алып эле бычак менен кесип чыгабыз. Достор, булочкаларыбыз даяр. 180 градуста 20 минутада бышып чыкты. Бул 3-чү варианты. Бул деле аябай оңой. Албетте сиздер деле жасап көрүңүздөр. Бул аябай даамдуу жана жумшак болуп бышат. Бул рецепт сиздерге жаккан болсо, биздин каналга албетте подписаться болуңуздар, класс басыңыздар. Жана кийинки видео роликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.